Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул окуя барыңыздарга эле тааныш деп ойлойм. Ошондуктан бул кызыл көйнөкчөн келинге ишенбегендер же болбосо уга электер түшүнүп, видеону аягына чейин көрүүңүздөрдү суранабыз. Бул видеодон кийин кызыл көйнөкчөн келинге болгон мамилеңиз өзгөрөт деген ишеничтемин. Кызыл көйнөкчөн келин болуп көзгө көрүнгөн арбакпы, албарстыбы, же кандайдыр бир сыйкырдуу күчпү? Айтор белгисиз укмуш жөнүндө көл айланасында, өзгөчө түштүк жээгинин Тоң районунун аймагында көп айтып жүрүшөт. Өзгөчө түнкүсүн жол жүргөн шопурлар эстегенде өңдөрү бозоро түшүп, кеп кылышат. Ар түрдүү айтылган легендалар тууралуу укканыма көп болсо да чогултуп тизмектеп жазууну ойлогон эмесмин. Бир жолу Аблес аттуу досум менен аркы беркини сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыгып, ал кызыл көйнөкчөн келин тууралуу билгендерин айтып берип, өзү да көргөнүн, жеке өзү эле эмес, машинасынын ичинде келаткан бешөө тең көргөнүн айтып берди. Ошондо машинанын ичинде келаткандардан досумдан бөлөк дагы эки отурган эле. Алар тигинин сөзүн ырасташып, баары даана көрүшкөнүн айтышты. Ал түгүл, алардын аркасынан келаткан жүк машина айдаган тааныш шопур жигит да көрүптүр. Досумдун айтканы боюнча, жолго кеч чыкканбыз, түн ортосу. Бөкөнбаевадан өттүк. Бишкекке келатканбыз. Артта отургандар бүт уктап калышкан. Машинаны өзүм айдап алгам. Жанымда отурган жолдош балам мени уктап кетпесин деп, алаксытып ар нерсени божурап сүйлөп, анда-санда кыңылдап ырдап коюп келаткан болчу. Бир нече айыл өткөндөн кийин жолдун бурулушундагы калың мүрзөлөргө машинанын жарыгы түшкөндө, мүрзөлөрдүн үстү мененби же аралаппы кызыл көйнөк кийген, узун кара чачы жайылып кеткен келин жүгүрүп келатыптыр. Менин денем муздай түшүп, ичимден келме келтирип жибердим. Жанымдагыны карадым, анын да көздөрү алайып кетиптир. Үнү дирилдей. Түн ортосу оогондо бул келин ээн-талада мүрзөлөрдүн арасында эмне кылып жүрөт деди. Мен билбейм дедим. Ал арттагыларды, эй карагылачы, бир аял адашып мүрзөлөрдүн арасында жүрөт деп ойготуп жиберди. Мен болсо теге келинден көзүмдү албадым. Эч кандай адашкан аял эмес экенин даана түшүндүм. Анткени анын жүгүрүп баратканы же учуп баратканы белгисиз эле. Бардыгы ойгонуп карап калышты. Тигил келин машинага токтогула дегенсип, кол булгалай жол боюн карай жүгүрдү. Мен ойлогондун баары ойлосо керек. Артта отурган улууларыбыз, токтобо Аблес, баарыңар ичиңерден келме келтиргиле деп жиберди. Ансыз да эки анжы болуп акыл эсимден ажырап турган жаным машинанын газын басып ылдамдыкты жогорулаттым. Машина мүрзөлөрдүн тушунан өтө бергенде келин да жол боюна жетип калган эле. Баарыбыз ичибизден күбүрөп келме келтирип бараттык. Жанынан зуу деп өтө бергенде дапдаана көрдүм. Узун бойлуусунан келген, денеси талчыбыктай ийилген, жайылган, кара чачы тизеге түшкөн ак жумал келин экен. Айдын толуп турган кези болчу. Келин машина менен тең жарыша бери дегенде 200 метрче жүгүрдү. 100-110 километрлик ылдамдыкта бараттым. Эч кимдин келин тарапты караганга дарманы жетпеди. Мен гана күзгүдөн көрүп бараттым. Анан эле түп-түз жолдо баратабыз. Артыбыздан жандай жүгүрүп келатып жок болуп кетти. Ошол калыбыбызда балыкчы шаарынан өтүп, Капчыгайга киргиче үн деп сөз айта албай дымып келдик. Андан кийин деле сөздөрүбүз жугушпай койду. Жумшак машинага термелип уйкусу келген немелердин
андан кийин уктаганын көрөйүн. Бишкекке жеткиче чакчайып келишти. Келип үйгө түшөрүбүз менен Арбак Кудайга арнап Куран окуп жибердик. Түлөө өткөзүп элдин батасын алдык. Баарыбыздын ооздорубузга учук чыгып, оруксунуп калган элек. Түлөө өткөзгөндөн кийин жеңилдеп жакшы болуп калдык. Ал кызыл көйнөкчөн келин чындап эле бар экен эле. Тен талада бир кызды зордуктап коюшуп, денесин кичине эле жер чукуп көмүп салышкан экен. А негизи адам өлгөндөн кийин жаназа окулуп, акка ороп, жерге берилгенден кийин арбагы тынчыбайт да. Ошого ар кимдин көзүнө көрүнүп, мени жакшына кылып көмүп койгула деп Арбак кыжаалат болуп көрүнөт дешет. Ошол чын болсо керек.